Данекиманов атындагы жалпы билим берүү орто мектебинин 8-В класстын окуучусу Арзаматова Аделина. Кыргыз тил сабагынан берген мугалими Деркенбаева Айткүл. Тема: Жети аке. Акелер өзүнүн акылдуулугу менен кыргыз эли жана жери үчүн өтө көп жакшылыктарды жасашкан. Аларды айтып келген сөздөрү азыр дагы айтылып келе жатат. Көптөгөн душмандарды акылдуулугу менен элин жерин аман алып калышкан. Ошондуктан кыргыз эли аларды аке деп атап калышкан. Ысык көлдүн күнгөйүнөн чыккан кыргыз элинин акылман, көрөкөч, даанышман адамдардын бири Мойтаке Алдаяр уулу болжол менен 1745-жылы төрөлгөн. Мойтакенин 6 уулу болгон. Алардын урпактары Ысык көлдүн Өртө Өрүктүү айылында жашайт. Бугу урусунан чыккан сынчы, элчи, саяпкер, олуя, комузчу Байсары уулу Кыдыр аке 1843-жылы Ысык көлдө жарык дүйнөгө келген. Чоң атасы Олжолбай арык тукумун башкарган бий болгон. Кыдыр аке көлдүн 7 акесинин эң кичүүсү. Тилекман Жылкайдар уулу азыркы Жети Кыз районунда туулган. 1799-жылы жарыкка келген. Өлгөн жылдары тууралуу так маалымат жок. Ал Бугу урусунда чыккан манап болгон. Эл оозунда Тилекман аке татаал жагдайдан жол таба билген дипломат, калыс, элге таасирдүү адам болгон деп жазылат. Сартеке Доскулу уулу кыргыз элинин акылмандардын бири. Ал 1775-жылдарда туулган. Мойтакеден 30 жаштай кичүү болгон. Нарын шаарында жарык дүйнөгө келген деген маалыматтар бар. Өмүрү Ысык көлдүн чыгышында өткөн. Карач Мендегул уулу 1837-жылы Ысык көл өрөөнүнөн чыккан 7 акенин бири. Чечен калыстыгынан тайбаганы үчүн бир нече жолу болуш болуп шайланган. Карга Мендегул уулу 1718-жылы туулган. Ысык көл өрөөнүнөн чыккан 7 акенин бири. Батыш Сибирь генерал-губернатор менен сүйлөшүү үчүн 1824-жылы элчи жиберүүгө Демилге көтөргөн бийликтердин бири. Садыр аке Жолболду уулу 1821-жылы туулуп, 1905-жылы дүйнөдөн кайткан. Өзү Саяк уруусунан болгон. Анын балалык чагы, башкача айтканда өмүрү азыркы Ысык көлдүн Кичи Ак Суу, Чоң Ак Суу деген жеринде өткөн.